Арыбаңыздар НТС телеканалы. Бүгін өзгөчө бір тема, себеби студиябызга чакырган меймандарыбыз да өзгөчө. Бирок мен өзүм кесиптешимден баштайын. Назира Айтбекова, алып баруучу блогер. Саламатсызбы, Назира? Акыркы жумада сиз социалдык баракчаларыңызга сизге келген кыздардын, кыз келиндердин каттарын ачыктап атасыз. Алардын көбүндө зордукталган же болбосо харассментке кабыл болгон учурларды айтып атат. Анын ичинде өзүнүн атасы зордуктаган да окуялар бар. Эмне себептен сиз ага бардыңыз? Эмнеге ушул маселени ачыктайын дедиңиз? Негизи эле ушул Instagram баракчабызга купуя катка дайыма ушул мырзалардан туура эмес каттар келет да. Алигисинин сүрөтүн жүктөп, меники момунча сантиметр, мени каалайсыңбы, анан мен сеникини ушинтип берсем болобу деген сексуалдык бир фантазияларын жөнөтүшөт. Бул албетте жагымдуу нерсе эмес, бул жийиркеничтүү нерсе. Анан мен ойлогом, мындай ачык жүргөнүм үчүн балким ошого таянып ушинтип жөнөтүп атышат го деп ойлогом. Бул көрсө жанындагы тегеректеги жамынган кыздар, закрытый аккаунту менен, жабык аккаунту менен болгон кыздар дагы Назира эже бизге да ушинтип жөнөтөт. Такыр оорукчан коом болуп калдык деп жазышты да. Анан аябай кайра эле ушинтип байма-бай жөнөтүп аткандан жиним келип, аларды ушул жүзүн көргөзөйүнчү деп аккаунту менен бирге сториске кое баштадым. Анан сториске кое баштагандан кийин анан кыздар өздөрүнүн мага да ушундай каттар келет. Менин бир да сүрөтүм жок, жабык профиль болсо деле ушинте беришет деп жаза баштады. Андан кийин маршруткада мени бирөө минткен болчу, анан тиягын таяган болчу, анан минтип кармалаган болчу деген каттар келе баштады. Алардан дагы кесип, анонимно кылып, анан сториске жүктөп баштаганда, анан ушунчалык араң эле турган жара жарылып кетти окшойт. Аябай көп каттар тынымсыз келе баштады. Башында 80 Facebook баракчама 88 эң максималдуу барак эле батат экен. Кат эле. Ошон үчүн баягы 88ден 4 жолу чыгардым. Азыр болсо дагы эле баягы аягы суюлган жок, ушунча толтура кат ачыла элек. Анткени моралдык жактан абдан оор экен, ар бирин окуп чыгып анан кескилеп чыгыш. Убакыт да кетет экен, ошон үчүн убакытым жетишинче бош болуп калсам чыгарам. Ошол окуяларды айтып берет, ошол окуялардын ичинде мындай күнөөкөр жазаланды деген бир кейс барбы? Же бардыгында жазаланды деген кейс дээрлик жок эсем, бардыгы эле атам дейт, тай атасы зордуктаган, чоң атасы зордуктаган, өгөй атасы зордуктаган. Анан эң өкүнүчтүүсү дагы апасы атасынын зордуктаганын билип туруп, кечирип кой кызым, мен 4 баламды таштап кете албайм дегени. Же болсо өгөй атасынын зордуктап атканын көрүп туруп, кызына сен көзүң сүздүң да деп кызын сабаган учурлар. Жана ошондой эле жакындарын айтканда, ошо жакындарынан колдоо албай, тепки жеген кыздардын көз жашы, анан албетте өзүнүн энесинен колдоо таппай атса, алар милицияга кайрылбайт да. Мындай учурлар жүздөп Кыргызстанда, бул билинбей гана калып аткандары, билинбей калгандыктан гана биз мындай көз жумуп же билмексен болуп жүрөбүз. Назиранын чыгарган окуялары бул башы гана. Себеби мындан 1 жыл 1 ай мурун 7 апрель күнү Кыргызстан толугу менен өзгөчө бир окуяга күбө болуп, жүрөгүбүз шуу эткен. Анда жалпымыздарга белгилүү болгон ала качуу орундалып, биздин Айзада мекендешибизди ала качып тилекке каршы Айзаданын өмүрү кыйылган. Айзаданын апасы мындан бир нече күн мурун массалык маалымат каражаттарына ошол иш дагы эле ордунан жыла элек, бир дагы инсан жазалана элек деп маалымат тараткан. Бүгүн Айзаданын апасы бизде студияда. Назгүл айым, саламатсызбы? Кызыңыздын арты кайрылуу болсун, көңүл айтабыз. Бирок ушул 1 жылдан бери ушул ишти токтотпой, мындай кийин Айзада өңдөнгөн кыздар дагы ушул нерсеге кабылбасын деп, ишти аягына чейин чыгарам деп жүргөнүңүздөргө таазим. Эми окуянын учурдагы абалына келсек, иш кайсы жерде, эмне себептен жылбай атат, ким тоскоол болуп атат? Мен ошондо генеральный прокуратурага барганбыз. Ошо арыз жаздым. Эмне үчүн иш башталбай атат? Мына 1 жылдан ашты, 1 жыл 2 ай болуп кетти. Анан эмесине кирдик, генеральный прокуратурага кирдик. Ошону айттым, мен болгон айттым. Мен ошондой эмне үчүн мен аябай наразы болуп атам, айттым да. Эмне үчүн милициялардын үстүнө эмесин карабай атасың? Шалактоосу көрүнүп атат, бүт факт болуп атат, видеодо көрүнүп атат, машинесинин номеринде көрүнүп атат, бүт бар көрүнүп атат. Эмне үчүн ошондо
эртең мен сразу оперативный захват кылган жок деп ошону суроо бергем да. Анан ошо генеральный прокуратура. Сиз ошол эле күнү ал баланын атын деле атагансыз да. Сиз билгенсиңер да ким алга чыкканын. Айтканбыз башында айтты эле ошо. Эми бул айтышы эми генеральный прокуратура айтып атат, убакытты азыр токтотуп койгонбуз. Эми жылыш болот деп, мана жөн эле мындай. Кандай айтсам мындай. Мен көңүлүмдү алып коюшту, буларчы көңүл алып коеле, акырын эле мына акырын түртүп коюшту. Билбейм, карган көзүм биринчи чукпайт деген сыяктуу эметип атышат эле. Булар көп эмнеси жашырып атышабы эле, иштеси келишпейт деп атайын убакытта чоюп атышат да буларчы. Аны 2 жыл өтүп кетсе, булар соттуда милицияларда эмеси болуп атат экен да. Ошон үчүн мен дагы аракет кылып атам. Мен кечинде сиздин адвокатыңыз Турбек Токтокунов менен байланышкан, телефон менен байланышкан учурда биздин кесиптешибиз Болот Темировдун соту болуп аткандыгына байланыштуу Нурбек мырза студияга келе алган жок. Мен юридикалык термин менен айтып берейин Нурбек мырзанын мага айтканын. Сиздин кызыңыздын иши убактылуу токтотулган, орус тилинде айтканда временно приостановлено. Муну генералдык прокурор Зулушев өзү тастыктаган. А бирок келишпестиктердин бул жери бар. Мындай иштер убактылуу токтотулбайт да, убактылуу токтотула турган нерселер Токтокуновдун айтымында бул мындай бүдөмүк болгон, түшүнүксүз болгон, караңгы болгон иштер токтотулат да, бирок бул жерде номер машинеси бар, ошол күнү сменада кимдер бар эле, кайсы милициялар жазаланыш керек, халатность боюнча бул токтотулбай, бул ошондой эле чыга турган иш эле. Өзүңүз айткандай бул мындай атайын убакытты созуп атышат. Атайын убакыт созуп атышат. Андан тышкары 40тан ашуун милиция кызматкерлери жумуштан бошотулган. Бирок ошол эле Токтокуновдун айтымында булар толугу менен органдан четтетилбестен в распоряжение кадров кеткен экен. Башкача айтканда органдарда кала берет, жана убактысы келгенде кайра жумушка кабыл алынат. Буга далил катары баардыгыбызга белгилүү болгондой Матмусаев мырза, мурунку ГУВДнын башчысы, 2 ирет бир жолу кеңешчи болуп келди Ниязбековго, азыр болсо дагы бир бөлүм башчысы болуп иштеп аткан экен. Мына бул сиздин сөзүңүздөргө далил да. Ошо Бакыт Матмусаев ошо конференция бергенде сен айткандай бул канча 40 эмеси кызматтарын алганбыз, чоңдорду да башка жака жумуштан алып салып, түшүрүп салдык деп. Анан ошондо кимдин министрдин эмесин кимди иштеди? Улам Ниязбектин эмесине жардамчы болуп, эле советник болуп иштептир. Андан кийин карасак, бул башка жакка которулуп кеттир да, МВДнын бир демеси болуп, начальник болуп, эмне болуп иш. Ошо кары бул ылдый түшпөй эле, кары бул көтөрүлүп атат да булчу. Бул Бакыт Матмусаевчы. Мунуку дагы туура эмес иш кылып атат. Ушинтип элдердин астына ушунда алдабай өзүнүн жумуштарын аткарып иштеп кызматын аткарса жакшы болмок да. Ошо милициялар дагы кичинекей эмес, өйдөлөр чоң начальниктер дагы эмесин дагы жазасын алсын деп атам мен дагычы. Жаза албагандан улам бул иш дагы уланып, дагы мен ошо дагы кайталап кайрылып атпайм дагы элечи, ошону айтып атам мен элечи. Ага эмес дагы Садыр Жапаровго да кат жазганмын. 1 эмес 6 жол кайрылгам, айткам Садыр Жапаровгачы, ошондо көзөмөл алам деп айткансыңар. Алгандан өзүнүн сөзүңүзгө туруп, ошо милициянын үстүнө карап бериңиз деп, алар деле соттун астына жооп берсин. Эмне 5 балдар жазасын алса алышты алар. Эми буларды милициялар алсын. Сиз өзүңүз айтканда мына факт болуп атат. Бүт көрүнүп атпай видеодончу, эмне үчүн булар эмне үчүн албайт? Алсын буларды милициялар дагы. Менин жалгыз кызымды жоготкон үчүн да жооп берсин. Ошондо Улар бекен следователь кирип барганда, кабинетке кирип барганда айткан магачы, ошондоп Файзага эртең менен 8-де подчиненлорун милицияларда жибериптир да. Видеону алып келиптир эртең менен саат 8-де. Ошондо эртең менен саат 8-де алып келгенде сразу ошондо аткарыш керек болчу да. Алар эмне деп койгон? Тойго даярдана бергиле деп койгон. Бизден ошондо Первомайская кирип барганда, дежурствого кирип барганда, ошо эмнечи келдиңер, ошо эртең менен кызым кетти, келген жок жумушка деп, эртең менен ошондо видео келип түштү деп дежурный частта балдар айтышты магачы. А мен айттым, эмне үчүн ошондо дежур силерге заявление телефонда чалыштыр, тиякта студенттер 2-3 кыздар чалыштыр да, дежурныйга чалыштыр. Ушундай ала качып кетти. Ошондо кызды салып кетип атат, кыкырып атат деп айтыштыр кыздарчы, ошондон айтышты. Эмне үчүн силер ошондо кызымды алып кетип, муну видеодо көрүнүп атса, эмне үчүн ушундай айтып атпайм, жанатан бери оперативный захват кылган жоксуңар, эмне үчүн сразу иштеген жоксуңар депчи. Унчукан жок, ана следователь Уларбекке кабинетке киргизди, апарды, видеону көрсөттү кызымды, көрдүм видеодончу. А бул кызыңыз дейт, о мен кызым десем, а сен эмне сразу иш баштаган жоксуңар, бизден эн атасы келе, ким келе, кайсы туугандар келет деп, биз күтүп отурганбыз деп атпай. Анан безопасность город деп койсуңар, канаке безопасность город эмесе жөн эле эме коркунуч болуп калды бул жашоонун Кыргызстанда жашагандачы.
бирок кийин баягы сотто каралганда следствиянын убагында укмуш эле Голливуддун кинодогундай иштегендей кагаздар жазалган экен да. Ооба, эң туура айтасың. Ошону айтып кетейинчи. Мен да ошо 5-апрелде буларда такыр иштеген жок. Мен адвокат Нурбек Токтогусонов айтты. Бул как кинодо болуп калыптыр депчи. Печаттан, распечаткасын номерлерин түшүп өткөн булар 5-ine иштеген жок депчи. Именно биз сиңдим экөөбүз видеону койгондо интернеттин Инстаграмга киришкенде ошондо иштеп башташтыр да. Ага чейин 5-апрелде иштеген жок буларчы. Мен деле оперативно Ниязбек кимге эскенге да чалганмын. Уларбекке деле чалгам. Эмне болуп атасың, иштеп атасың, айтышканда ага чейин иштебей кыймылдабашкан жок буларчы. Көп болсо где-то 2-3 саат иштеген болуш керек. Бирок кагазга сонун иштедик, баарын кылдык. Жакшы иштедик да, бул бар калыпта. Артка чысла менен. Эми мен Нурбек Токтогуновдун сөзүн айта кетейин, бул керек болсо документтердин фальсификациясы бул боюнча дагы өзүнчө иш ачылыш керек деген өзүнүн пикирин билдирди. Дагы көрө жатарбыз, бирок Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы институтунун балдардын, аялдардын үй бүлө укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Найла Токтосунова айым бүгүн студиябызда. Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр угуп атасыздар, мына биз билген жалпы улуттук кейске айланды Айзада Назир айтып аткан учурлар, бирок жаза алган эч ким жок да, жаза алган эч ким жок. Анан жаза албаган сайын, бул нерсе жазаланбай турбайбы деп мындай кайталана берет да. Муну бир кандай же мамлекеттик деңгээлдеби, же мыйзамдык деңгээлдеби, эмнесин өзгөртүшүбүз керек ушундай бурулай айзадалар кайталанбаш үчүн? Сөзсүз түрдө тааныштырыш керек эле да. Же болбосо бул жерде коомчулукта деле, башка биздин мамлекеттик органдарда деле мындай бир ой кетип атат да. Азыркы күнү ойлонуп көрсөк, эмне себептен бул ишти ГКНБнын тергөөчүсү тергеп чыкса, ал иш боюнча өзүнүн бир жыйынтыктоочу токтомун генералдык прокуратурага чейин жетип атса, ошол генералдык прокуратуранын акыркы чечими менен сиз мыйзамдуу өкүл катары таанышкан эмессиз да. Бул мен үчүн абдан чоң суроо жаратып атат. Ошондуктан мындан аркы ишти дагы сиз менен биргеликте алып барууга биз даярбыз. Сизге жардам көрсөтүүгө юридикалык жактан дагы. Институттун өкүлдөрү сиз болобу, Абдрахматова айым болобу, мындай буга чейин Айзаданын ишин көзөмөлгө алып көрдүңүздөр беле, же баягы эже кыйкырып чыккандан кийин гана мындай ойгонуп атабызбы? Жок, буга чейин ал кезде Токон Болотбекович Мамытов омбудсмен болуп келген, ошол окуя болгон кезде. Эң биринчи ал кишинин койгон суроосу генералдык прокуратуранын астында эмне үчүн безопасный город деген система иштеген эмес деген суроону койгон да. Анткени баарыбызга белгилүү, муну жашыруун деле информация эмес, ал ошол машинаны окуя болуп өткөн жерди бир мал багып жүргөн киши көрсөтмөйүнчө ал даже табылган эмес да. Ушундай сыяктуу суроолордун баардыгы коюлган, ал суроолорго жооптор алынган. Ошолор боюнча сиз менен дагы анан бөлүшүп иштешкенге ошо даярбыз да. Жок, айтышыбыз керек, безопасный город балекетте эле иштейт. Керек болгон учурда жарандык активисттерди 10 мүнөттө таап келип туруп, подъездинен колун бурап туруп чыгарып кеткен баарыбыз эле көргөнбүз. Ошон үчүн мен ошо кошулуп атам да ушул ойгочу. Анткени мындай милиция кызматкерлерин жана кыргызча айтып коет го, карга карганын көзүн чокубайт деген сыяктуу. Ошондой бир жашыруу иретинде балки мындай иштер кылынган эмес. Анткени ошо сиздин адвокатыңыздын да ошо интервьюсунда уккам, ал киши да айтып атат, ошол кезде жок документтер дагы иште пайда болуп калган. Ал эмес ошо чоң ошо погондорунда чоң жылдыздары бар адамдардын колу коюлган приказдар, буйруктар чыгып калган экен. Ошол ыкчам иш алып барылып атат, ыкчам иш алып баруучу топтор түзүлдү, аларга булар жооптуу деген сыяктуу приказдар мурун жок болчу деген фактыларды да ошо интервьюсунан уктук. Ошондуктан ошо дагы бир ирет кайталайм, чогуу иш алып барганга биз даярбыз да. Эми акыйкатчы институтунда көзөмөлүндө болот деген үмүтүбүз илгери, себеби мен ойлойм жазаланыш керек депчи. Баягы не зрелищности ради, мындан кийин дагы милиция кызматкерлери болобу, же ошол ишке баргандар болобу, анын туугандары болобу, керек болсо ошо ала качып келгенде босоого жатып алган кемпир болобу, мен аттап өттүм, баары жазаланыш керек да. Себеби адам укугун сөзсүз түрдө мен макулмун. Анткени бул деген Айзаданын апасы ушунчалык общественный резонанс көтөрүп, жанагындай күчтүү адвокатыңыз бар адамдардын ишине ушундай кайдыгер бир мамиле болуп атат да мамлекеттик органдар тарабынан. Жана жөнөкөй жарандар кайда калат анда? Калып кетип атат да. Калып кетип атат. Азыр мынакей Айзат сиз айткандай эле, Назир айым айткандай эле, баракчасына жашыруун түрдө ушу ичиндеги бир арыз муңун айтып кайрылган кыздардын саны мен азыр санап көрсөм 400төн ашып атат да. Ошолор эмне үчүн мамлекеттик органдарга кайрылбайт? Анткени ишеним жок да.
жана сиз айтып атпайсызбы Бурлайдын атасын? Бурлайдын атасындай болуп, мындай аягына чейин чыкпай койбойсузбу депчи. Ал киши да байкуш болоору болду деди да. Толтура да. Ушу ишеним жок, анан эң негизгиси биз деген болгон нерсенин жыйынтыгында муну жазалаш керектигини жазалаш керек деген иш эмес. Биздин акыйкатчынын позициясы буну профилактика иштерин жүргүзүүгө өтө чоң көңүл бурулуш керек да. Мына бир кезде ала качуу деген уголовный статья болуп кирди эле. Бул дагы кыскартты да ала качуулардын санын. Көп эмес, аз эмес, бирок кыскартууга алып келип атат бул нерсе. Анткени сен уголовный жактан жазаланасың деген сөздүн өзү эле балким кээ бир биздин жаш балдар ошол нерсени кылуудан кичине артка тартат. Бирок андай статья жок да азыр ала качуу деген. Азыр жөн адам урдоо деп эсептелинет да. Адам урдоо, анткени ала качуу деген сөздүн өзү эле бул дагы бизде гендердик жактан караганда эми кызды урдаса ала качуу, эркек баланы урдап кетсе бул адамды похищение, урдоо деп саналган. Бул өзү да туура эмес да, мындай укуктук жактан. Илгери бар эле с целью вступления в брак деген замандын өзгөрүшү менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коопсуздук кызматынын инспектору, милициянын подполковниги Жылдыз Осмонова айым студиябызда. Жылдыз айым, эми Айзада боюнча ушул кейс боюнча кыскача кандай маалыматыңыз бар? Андан кийинки жана профилактикага өтсөңүз. Мен биринчи ошо алгачкы сөзүмдү баштаарда ошо Айзададын апасына кызыңыздын арты кайрылуу болсун, анан эне катары бул жерде баягы ички иштер министрлигинин өкүлү эмес, эне катары, аял катары, анан ошол эле кызматкер катары биздин кызматкерлердин кетирген шалакылык фактылары жана жогоруда айтылып аткандар боюнча башым бийип кечирим сурайт элем да. 5 кол тең эмес, ар бир кызматта чынына келгенде, ар бир мамлекеттик кызматта өзүнүн ишине кичине кайдыгерлик мамиле кылып койгон кызматкерлерибиз кездешет, андайлар жок эмес. Анан азыркы учурда ал иш боюнча өзүңөр мына азыр эле кеп болду, маалымат булактарында башкы прокурор Зулушевдун дагы айтуусу боюнча бул иш ошо башкы прокуратуранын көзөмөлүндө укуктук мыйзамда каралып, андан бөлөк мен мисалы маалымат айта албайм, бул биздин компетенцияда эмес, башкы прокуратуранын көзөмөлүндө да ал иш. Анан кийин мына бул жерде Наиля айым айтып кеткендей, ошол окуя дагы негиз болду, абдан жүйөлүү себеп болду дагы. Азыркы учурда жана профилактикалык, мисалы ала качуу да азайып атат деп атпайбы? Азыркы учурда бизде коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчылары тарабынан былтыр жакшы бир усулдук китепчелер жазылганда, зомбулук тарткан аялдарга, кыздарга стандарттык операциондук жана алгоритми, жардам көрсөтүүнүн алгоритми депчи, ошол китептерди алып биз эки кызматкер региондорду кыдырып, жалпы жана бул жерде эмнеден болуп атат, кайдыгерлик мамилечи, биринчи киргенде эле жанакындай сиз айтып өткөндөй той бүтөт деп көп талкууга алынба, той болот, эмне болуп атасыз, күтө туруңуз деп, жана кызматкерлердин жарандар кайрылганда жалаң гана сиздин учурда эмес, башка учурларда зомбулук боюнча болобу, кандайдыр бир фактылар менен жарандар кайрылганда, ушу эң биринчи кайрылуу нөөмөт бөлүмүнө эгер ички иштер органдарынын ичине келсечи, кызматкердин жарандарга кабыл алуусу, туура сүйлөөсү боюнча. Мындай айтканда, этика сотрудников деп бизде өзүбүздүн ички мыйзамыбыз, закон буйругубуз бар да. Ошондой эле буйруктар ар бир госслужбаларда болсо керек да. Анан ошол кызматкер жарандардын арызы мумун угууда өзүн кандай алып, кандай сөздөрдү колдонуп, туура мамиле жасоо боюнча абдан мындай көңүл бурулуп, абдан көп бул жетекчилик тараптан ушундай талап коюлуп, ошону сабак өтүп, жана аймактык нөөмөт бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине, аймактык участковыйларга, балдар менен иштөө инспекторлоруна, ошондой эле жалпы милиция кызматкерлерине ошонун негизинде абдан чоң жумуш жүргүзүлүп жатат да. Анан профилактика, мен айта кетейин, бул эми жанакы ала качуу азайып атат дегенде, мыйзам ишке киргенде, могу жаңы кодекстердин ишке кириши менен бизде жана зомбулук деген дагы проблема абдан чоң болуп атпайбы? Ошол эле мына Назира көтөрүп аткан абдан жана коомдун чоң жарасын жардым депчи, действительно бул абдан көп. Мен дагы ошо эфирге келерден мурун баарын тең окуп чыгып, мындай анализ кылсам, бул нерсе
ошондой айрым учурларга мисалы биз курулар менен жолугуп калдык да кечээ мурда күнүчү анан ушундай мен эфирге барам деп сенин эмелериңди фейсбук баракчасынан атайын жазылып туруп көз жүгүртсөм ошондой нерсеге биз айта баштасак студент кезде көбүбүз эле кабыл болуп турубуз. Көбүнчө коомдук транспорттарда мурун деген жана азыркыдай маршруткалар жок, узун жана автобус троллейбустар болчу да жанакынтип сүйкөнүү, желкең артыңан туруп алып бир дем алып, бияка качсаң кайра артыңан келип мындай ыктап такалган ошол нерселер абдан көп болуптур да. Баарыбыз деле башыбыздан өтүп туруп мындай эме менен анализ кылып көрсөкчү, анан азыркы учурда могу ушундай зомбулукка бардык бул ошо ыдыктын түрлөрү жанакы бөлүнүп кетет экен да. Ыдык бул домогательство дегенчи түрлөрү бөлүнүп, ошореки түрлөр сөзсүз түрдө адамга психологиялык чабуул менен багыт мындай коштолот экен да. Ошондо бизде жана зомбулукта психологиялык дагы зомбулуктун түрлөрү бар да. Ушул зомбулук боюнча айта кетейин дегеним, жаңы кодекстерге дагы бизде азыркы күндө беренелер киргизилген, укук бузуу кодексинде 70-чи берене бар, үй бүлөлүк зомбулук депчи. Анан ушул зомбулук 1-декабрдан бери ушул берененин кириши менен мен чынын айтсам натыйжалуу болуп атат. Азыркы күндө зомбулук менен кайрылган жарандардын бардыгына тең чара көрүлүп, жана зомбулук жасаган адамдарга карата да чара көрүлүп, бүгүнкү күндө ошол беренеде көрсөтүлгөн жана 40 саатка чейинки коомдук ишке тартуу жана 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу деген чаралар бар да, соттун чечими менен. Кечирим сурайм, Жылдызайым. Мындай зомбулук көрсөткөн же болбосо ыдык көрсөткөн инсандар бул мындай психологиялык жактан бир аз туура эмес инсандар да. Анан буларга жалгыз гана чара көрүп коюу туурабы же сиздерде мындай бир психологиялык жумуш каралганбы? Бул ошол зомбулук мен билгенден жок да. Биз бул МВД тараптан каралбайт. Ошол зомбулук жасаган жарандарга коргоо ордерлери берилет да, жаран кайрылгандачы жабырлануучу тарапка, зомбулук жасаган тарапка коргоо ордеринин шарттарын аткаруу. 70-чи берене үй бүлөлүк зомбулук, андан кийин 71, 72 деген беренелерибиз бар да. Бул 71-де коррекция жанакы үй бүлөлүк зомбулук жасаган адам менен социалдык өнүктүрүү башкармаларынын кызматкерлери иш алып барышат да. Ошол иш алып баруудан баш тартсак, анда 72-чи берене колдонулат да. Анан бул сөзсүз түрдө биз тараптан да жанакы кризисный центрлар менен биргеликте иш алып барабыз. Ар кандай маалыматтар бири-бирибизге жардам берүү көрсөтүү. Эгер жаран кайрылган учурда анонимдүү түрдө купуя сырын сактоого толук аракет иштер жүргүзүлөт. Кризисный жанакы борборлорго жарандар жайгаштырылат дагы, алардын даректери айтылбайт. Ошол учурда эле зомбулук жасаган жарандар менен аймактык участкалык жанакы участковыйлар тарбиялык иштери жүргүзүп. 18 борбор бар бизде. Бизде 18 борбор бар. Азыркы күндө 18 борбор, шаарда бир гана 18. Мен ойлойм азыркы күндө коомдо абдан чоң көйгөй болуп атпайбы? Булчу бардык нерсе келип эле зомбулукка такалат. Ошол эле ыдыктын түрлөрү болуп, жанан бир гана аялзат билесиңер былтыр ачылса керек, бул муниципалдык болуп, калгандары Бишкекте, калгандары болсо көпчүлүк бүт жанакы бей өкмөт менен каржыланган кризисник борборлор болот да. Азыр угуп атасызбы? 17-си бейөкмөт каржыланган уюмдар, чет мамлекеттен келген уюмдар. Бирок ошол учурда мындай эл душманы, алар чыккынчылар, бузукулар, НПОчулар да болгону бирөө эле мамлекеттик структурада, мейли өзүнүн аберинде калсынчы. Мен башка маалыматтарды окудум да, социалдык баракчалардан сиздин баракчаңызга. Көп мырзалар ишенбей муну деген Назира атайын жазып атат, өз оюнан топкотот, НПОлордон акча алып, анан кийин өзү атайын аккаунттарды ачып жазып атат деген пикирлер канчалык көп? Ишенбегендер. Ишенбегендер эми аябай көп дегенден алысмын. Дээрлик көбүсү мырзалар ошол аңги эркектердин атынан кечирим сурайбыз, ушунча кыздар кат жазып атат дегендер дагы бар. Анан ошондой эле берки Назира НПОчулар канча төлөдү, оюңан кантип эрикпей ушунун баарын токуп чыгып атасың дегендер да бар. Тилекке каршы бул нерсе абдан өкүнүчтүү. Кыргыздар кандай өнүгүүгө багыт албасын, же болбосо бир жараны чукубасын, дайыма эле НПОчулар күнөөлүү болот. Анан негизи ушул көйгөйдүн көзүн караганды такыр билбейбиз да. Тайсалдап бул жок бизге эмес, жок бул мен эмесмин, жок бул биз эмеспиз дей беребиз да. Ооба биздин ошондой катабыз бар экен деп кабыл алып, анан ошол катанын үстүнөн иштөө деген бизде дээрлик жок койсо.
ошон үчүн азыр моюнга алуу бир аз коомчулук тарабынан бир аз оор болуп атат. Бирок аялдардын көбү ошол ыдыкка жок эле дегенде ошо маршруткадан автобустан ыдыкка туш болгондугуна байланыштуу алар ооба баарыбыз эле өтүптүрбүз, ойлоп көрсөк кичинекей кезибизде ушинтип эле кылыптыр, кийин унутуп калыптырмын дегендердин баары чыгып атат азыр калкып. Мындай орчундуу учурларга кайрыла турган болсок, министрлик болобу же болбосо Акыйкатчы институту ушул кейстерге бир көңүл бурдуңуздарбы же баягы өзү арыз жазып келмейинче сиздер дагы көңүл бура албайсыздарбы? Биз ошо ар бир жаран бул ушу жанакы Назиранын айтып анонимно кайрылып аткан кыздардын кайрылуусун окуп кандай мындай абдан оор жагдайлар, мунун баары тең. Мен ойлойм, негизи могу зомбулукка кабылган аялдардын милицияга кайрылганы ачык. Бул деген ошончолук ошол аялга эрк керек да. Бизде коом азыр ошондой нерсени жана өзүң эле белгилеп кеттиң, мисалы НПО деп баягы батыштын көз карашын бизге таңуулап атышат деп биз деле жанакы биз жана кызматкерлерди окутуп атабыз дегенде биз жалаң гана ошо кызматкерлерди чогултпастан региондорго барып, областтык деңгээлде болуп атат да. Булчу ошол жердеги социалдык өнүктүрүү башкарманын кызматкерлерин, мектептердин соцпедагогдорун биринчи болбосо дагы экинчи областтык деңгээлдеги жетекчиликтин өкүлдөрү баары катышып атышат. Анан областта болгон жанакы кризистик борборлордун жетекчилери, айыл аксакалдары, аялдар кеңеши, жаштар кыймылы деп биз болушунча жалпы мындай элди областты чогулта албасак дагы ошол ар бир айыл райондордон келген баардыгын тең район менен өтүп атабыз. Анан ошол жерде бир нерсени айтып, ошо зомбулук момундай болуп атат. Зомбулук бул бизде бар. Ошол эле учурда мен айтып кетет элем, бул ыдык дагы бар. Муну биз коом кабыл алышыбыз керек да. Бирок биз ошого Бакыйган Жогорку кеңештин депутаты Сурабалдиева Жогорку кеңештин лифтинде кетип баратканда ыдыкка кабылган, калгандарын айтпай эле бул бар. Анан бул болуп келген нерсе, бул болуп атат азыркы күндөчү. Бул кайрылуу кандайдыр бир кичинекей эле бир бөлүк болуп атат да. Анан мен окуп коом экиге бөлүнүп атат да. Ошону колдогондор бар, туура көргөндөр, туура эмес көргөндөр бар. Анан ошо туура эмес көргөндөрдүн комментарийлерин окугандачы мен ошо дагы бир бул абдан оор мындай биз үчүн жүйөлүү оор нерсе. Ушундай бир абийирсиз уят сөздөр менен комментарий жазып атышат да, туурабы? Бул абдан туура эмес да. Мына ошонун эле өзү бул коомдун адепсиздиги, ыймандын азайышы, бизде жоктугу. Жанакы эле Назира көтөрүп кеткен медреселер боюнча да мен барган жерлерге айтып атам да, эгер по логике медресе көп салынып атат, анда бизде ыймандуулук абдан жогорулаш керек. А бизде наоборот тескерисинче болуп атпайбы? Намаз баягы кесиптештериңизди таарынткым келбейт, бирок сиз баягы айым катары эмне себептен ушул кыздар Назирага кайрылды, а сиздерге кайрылган жок деп ойлойсуз? Мисалы жок, эмне үчүн Назирага кайрылды? Бул ошол проблеманы көтөрүп багы. Эми мисалы мен жеке жанакындай милицияга же болбосо Назира Айзаданыкындай учурларды көрүп булар баары деле эчтеке кылбайт экен дейби? Эмне себептен мындай болуп атат? Кайрылат, эмне үчүн кайрылбайт? Кайрылат. Кайрылышат. Биз өзүбүздүн жака гана мага эмес, бир болот да, тууган урук, тааныш, жоро жолдош деген айтышат, момундай болду деп жаз дейбиз да, жаз. Мына момундай чара көрүлөт. Мындай десе эле такалып эле, мисалы келиндер кайненесине нааразы болуп, же күйөөсүнүн ортосундагы чатак, көп да азыр жана менталитет бизге жол бербейт да, уят. Анан ажырашып кетпегенден кийин, же болбосо мисалы мен бир тааныган эле бир кыздарда бир өзүбүздөн кичүү бир топ абдан бир жолдошунан токмок жеп, анан ошол көргөзүп кайрылып, выбор за тобой деп, сенин тандооң. Кайрылсаң, момундай чара көрүлөт. Кайрылбасаң, анда балдарың мисалы мындай да, ажырашкандан коркушат. Көпчүлүгүчү жалгыз калуудан коркушат. Эгер кайрылса, сөзсүз түрдө ал ажырашуу менен андан кийинки алдыдагы жашоосуна дагы кандайдыр бир ошол кайрылуусу бөгөт коюп коет да, туурабы? Үз бүлөгө. Өмүр бою тигил күйөөсү кандай кабыл алат? Өмүр бою аны жерип, кайра басынтып, мындай басмырлоо, психологиялык абдан мындай басым көрсөтүп, ошол эле учурда аялы катары көңүл бурбай дагы мисалы кандайдыр бир действительно мындай нерселер баягы үй бүлөдө кездешет да, болот. Бул дискриминация, стигма, бул аябай тараган учурда. Назгүл айым, кечирим сурайм. Айзадан ала качкан жигит буга чейин дагы мындай аракеттерин жасап көргөн да.
сүйлөшүппү, артынан кууп, сиз айтып атпайсызбы, Айзада Түркияга кетем деген билети дагы бар болчу депчи. Ошо буга чейин ушул жигитке каршы жастыңыздар беле бир арыз, доо, артыбыздан ушинтип аңдып жүрөт, жол көрсөтпөй атат, жол бербей атат деп. Мен дагы айтам, мен деле көп эле интервью берип атканы, көп үйгө да журналисттер келгенде мен да айткам, эме деп кызым ошо кызымды сөөгүн койгондо, эми подружкалар келип ошондон айтып атышпай магачы. Ама кызым көп нерсени жашырып айттыр да магачы, көп айтпаптыр, коркуп, мага сарсанып. Подружкасы Аянага айттыр, бүт толук айттыр да, Аяна жакшы айттыр. Сен деген арыз жазбайсың, милицияга жазбайсың деп кызымга айттыр. Кызым айттыр Айзада, жок мен арыз жазса буларды эми милициялар ишенбейт деп айттыр да. Сен мамаңга айтпайсың, мен мамама айта албайм, мен мамамдан коркуп атам деп айттыр да. Если Аяна башында келип ошондой үйгө келип жүргөндөр айтса, Назгүл эжем ушундай Айзада ушундай жанакы бала, зөөкүр бала ушинтип эметип атат, Айзада тийишип атат, жабышып атат деп айтса, мен деле жооп таап, мен деле милицияга барып заявление жазбакмын да. Ушунда кызыма кол салып атат, кызымдын артынан андып атат, кандай акысы бар ушунда. Анда мен ошону айткам, ушунда маньяк болуш керек депчи. Ошо андып жүргөндөчү. Мына бул өтө көрсөткүч кейс да, өтө көрсөткүч кейс. Жана сиз айтып атканчы, милицияга ишенбейбиз, ошон үчүн жазбайбыз, же болбосо апаман корком, элим эмне дейт деп ушинтип коркуп жүрүп, аяк ушуга келип атпайбы? Эң чоң көйгөй бул энелерине айта албагандыгы, энелер менен сырдаша албагандыгы, анан ортодо килейген дуал тургандыгы болуп атат биринчиден. Экинчиден болсо, мисалы үчүн өзүмдүн башымдан деле мага ушунчалык көп коркутуулар келет да, бүгүн башың жарып кетем, анан минтип кетем, анан зордуктап кетем, анан момчу эркектерге салып берем, анан балаң каяка барат, мен баарын билем дегендер. Ошонун баарын бир учуру болгондо, күйөөмө көз мурун баягы баарын скриншоттоп өткөрүп берген учурларыбыз болгон. Ушуларды көзөмөлдөп коесуңарбы деген учурлар болгон. Ал тургай эшигимдин алдында машинемдин дөңгөлөктөрүн жарып кеткен учурлар болгон, терезелерин талкалап кеткен учурлар болгон. Мындай учурларды көп эле жолу заявление жазып, арыз жазып берем, бирок келип алып кол коюп койчу эми чоң кыз эми бул ишти жаап эле колчу, мен шалпактап күндө келип отура беремби деп ушинтип эле анан кетип калышат, анан жоголуп кетишет да. Ошон үчүн айтат элем да, мындай такыр кайдыгер болбогулачы. Бул кайдыгерликтин айынан канча ата-энелер да кайдыгер болуп атат, мугалимдер дагы. Мугалим баланын кандай состояние абалында экенин, эмне болуп кодуланып атканын алда психолог да көрүп турат. Ошолор менен сырдашсын, сүйлөшсүн. Ата-энеси болбой атса, милицияга айтсын. Мага келген каттардан ата-энем ичкич, арак ичип жата берет, тиги жанындагы ичкендер мага кол салат дегендер бар. Уктап атсам кайнатам кол салды, күйөөмө айтсам ишенбей койду дегендер бар. Ушундай жүрөктү ортуп титиреткен, ушундай кенедей кыздар мынча жашымда эле зордуктап койгон, кийин күйөөгө тийгенде кыз чыкпаганым үчүн күйөөм мени ушунчалык төпөштөйт, азыркыга чейин сабайт дегендер бар. Түшүнүп атасыңарбы, биз кенедей балдар менен эсептешкенди токтотуп койгонбуз. Алардын үнүн укпайбыз. Биз жөн эле дуалда, момундай жөн эле стенабыз. Эмне үчүн ошол стенаны жарып, айтып атам, сексуалдык ар кандай сабаттуулукту киргизген бир сабактар өтсүн, мектептерде ата-энелерин үйрөтсүн, ата-энелер балдарыңарды момтук карагыла десин. Эмне үчүн мындай, эмнеге психологко баргандан уялабыз? Эмне үчүн мындай бизде эл эмне дейт деген жиндей стереотиптер бар? Эмне үчүн ажырашкандан коркобуз? Мени мисалы үчүн ушинтип интернеттен дагы мындай кодулашат да, сен эми ажырашкан аялсың да, же болбосо сен бактысызсың да деп. Жок, ажырашкан аялдын баары эле бактысыз боло бербейт. Эң чоң трагедия, эми балдарым үчүн жашап атам деп төпөш жеп, анан өлүгүңдүн ошол үйдөн чыкканы да. Бүт кайдыгерликтен да, бүт кайдыгерликтен. Мен жанагы жалган айтышым мүмкүн, бирок азыр көз алдыма жана видеодо ошол Айзадан ала качып атканда өтүп бараткан машиналар токтоп артынан кайдыгер болбой кууса, эртең менен ошол курбулары ага чейин эле сизге кайдыгер болбой айтса, эртең менен келген милициялар анчалык кайдыгерлер болбосо, бүгүн сизди ушинтип айтып кетейинби? Кан жутуп турмак эмессиз да. Караскөйдө сотто айтканда 1-майда соттон биз анда сөз уккан эмеспиз да, жанакы балдардын эмесин бирөөсү айтканда ошондо Айзаданын машинени артка салып атканда бир студенттер кыздар өткөн көрүштүр да, студент кыз айттыр да, мен алыс болуп калдым дейт, жетишпей алдым дейт да. Ошо Айзада кыкырыптыр да, айбайчы, байке жардам бергилечи депчи. Ошону эч ким эмет бербей коюшуптур да, жардам бербей коюптур да. А мен Нурбек Токтокунов айтты да, ошондо Айзада бир эмес 2 жол кыкырыптыр да.
байке жардам бергиле дечи, эмне үчүн сен жардам берген жоксуңар деп атпайбы? Унчукпай баштарын жерге салып отурушпадыбы балдар? Батыш дейбиз, бирок батыштын бир жакшы жери бар да. Кошунасынын үйүнөн кыйкырык укса, ага барбай эле акырын милицияга чалып коюшат да, полициясына чалып анан келип чечишет да. Биз кайсы учурда ушунда кайдыгер болуп, коом болуп калдык. Кайсы учурда билбейм, квартиранын кошунасы аялын сабап атса, эми өзүнүн үй бүлөсү да өздөрү чечип алат да деп коебуз. Баарыбыз да бар андайчы. Же баласы чыркырап кыйкырып атса, эми баласын өзү тыйып алат да деп коебуз. Мындай өтө кайдыгер болуп калдык. Ооба. Биздин жанагы эле суроо акыйкатчы институтуна ушул келип аткан окуялар боюнча милициянын өзүнүн процедурасы бар экен. Алар келип заявление жазыш керек. А сиздер ушуга кандайдыр бир реакция бердиңиздерби? Мына акыркы учурда мындай ырбап аткан ачыктамаларга. Мындан бөлөк азыркы замандын талабы экенин биз түшүнүп жатабыз. Бул СМИге абдан көп кайрылуулар болот. Балким бир бизде 115 деген шыр байланыш телефону бар. Ошол жака сиз айткандай азыр мындай эл кичине ойгонуп келатат деп айтсам болот да. Мисалы үчүн өткөндө бир токмок шаарынан звонок болду. Кызымдын классташын ата-энеси дайыма ур токмок алат экен. Алгыс суицид жасоого барам деген ниет менен уже мектептен кетти деген сөздөрдү кызым айтып келди деп бир аял эле жөн эле чалды да бизгечи. Ошонун негизинде чоң иш алып барылды. Ал кишинин берген маалыматы тастыкталып чыкты. Ал кызды фостердик үй бүлөгө өткөрүп берип, ата-энесин азыр ошо ата-энелик укуктан ажыратуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат да. Мисалга алып кетсек. Экинчи мисал мына СМИде өткөндө эле биз баракчалардан көрүп калдык. Цирктеги бир кружокторго катышкан кыздардын мамалары кайрылыптыр. Кыздарыбызга ушу тренер тарабынан ыдык көрсөтүлүп жатат депчи. Мындай, конечно, бул өкүнүчтүү нерсе. Эмнеге алар биринчи заявление менен милиция органдарына барган жок, СМИге көбүрөөк ишеним болуп, журналисттерге ушундай интервью берген да. Анан ошо интервьюнун негизинде дагы мындай ыкчам иштер жүргүзүлүп жатат. Азыр териштирүүлөр болуп атат бул иштер боюнча. Анан дагы мен ошо элдин кайдыгер болгонуна жана эл мындай коомчулук кошуна бул бир нерсе да. Азыр ата-эненин баласына болгон кайдыгер мамилеси абдан мындай коркунучтуу нерсе болуп келатат. Анткени баарыбызга эле белгилүү, жана 2 жаштагы кичинекей баланы дагы сабалгандыгы боюнча. Эми ошону азыр сот процесстерине көзөмөлгө жүргүзгөнү барганда энеси деле ошол нерсени көрүп жүргөн, атасы деле ошол нерсени көрүп жүргөн. Азыр башка чоочун ошол жумуш берген адамды күнөөлөп жатышат экөө биригип алыпчы. Биз мындай маселе коюп атабыз да, эмне үчүн ошонун баардыгын билип туруп, ата-эне эч жака буга чейин кайрылган эмес. Бала уже медициналык жардамга муктаж болуп больницага түшкөндө гана врачтар, докторлор 102ге телефон аркылуу маалымат бергенде гана. Мен көрдүм ошо баланын мындай тимеле тамтыгы жок жатканын көрдүм өз көзүм мененчи. Менин колуман келе турган нерсе болсо, менин колуман келе турган нерсе болсо, ошол палатадан да атасын, апасын лишить родительских прав эч качан мындай кайталанбаш керек да. Бир өтө гумандуу мыйзамыбыз бар биздин кээдечи. Бул жерде эң коркунучтуусу, ал жерде бул эле бала эмес, дагы 2 тууганы бар да. Азыркы күнү ошон үчүн абдан чоң иштер жүргүзүлүш керек бул боюнча. Анан ошондо ошол жумуш берген адамдын фермасында көптөгөн адамдар иштеген экен да. Бирөөсү дагы телефон чалып кайрылган эмес. Бирөөсү дагы ушундай бир кичинекей балага карата зордук, зомбулук болуп атат деп айткан эмес да. Кечээ эле ошол баланын чоң апасы Россиядан учуп келип, бул окуя болгондон кийин азыр ошо баланы карап жатат да. Ошол апасынын айтканы боюнча бир массажга бир жерге алып барса деле, баланын кичинекей бир жери ооруп кетсе деле, дядя деп кайкырат экен да. То есть ал бала менен бир жерин ооруганы ошол кишинин мындай бир эмеси образы менен байланышкандыгын. Бул 2 жаштагы бала мына жакында эле бир жума мурун 2ге чыкты. Ушунчалык бат эле унутат го кичинекей бала. Ушунчалык унутпай жүрөгүндө кармап жүргөн, бул деген бул узак убакытка чейин мындай зордук зомбулукка ал өзүнчө бир кейс. Ал Россиядан учуп келаткан апасы учуп келгенден коркуп, аэропорттон атайын дружиналарды түзүп, тозуп кетишти. Себеби мени дагы кармап, мени дагы бир коркутуп үркүтпөсүн депчи. Эми бул өзгөчө бир бул кейсте мен эмнени айткым келет? Бул жерде эң биринчиден ошо ата-эненин жоопкерчилиги жоктугу да. Кайдыгерлиги дагы деп айтсак болот. Бизде эми Кыргызстан Кудайга шүгүр мындай көп балалуу үй бүлөлөр көп биздечи. Анан балам бар, мен 5 балалуумун, мен 10 балалуумун, мага пособие бергиле деп ошо баланын артынан пособияга жашайм деген адамдардын да саны аз. Бирөөгө кор, бирөөгө зар да. Вот, ошондой нерселер абдан жүрөктү ооруткан нерселер. Биздин убактыбыз чеделүү экен, Жылдызайым, сөз сизге берейин, анан чейин. Мен ошо дагы кошумча кылып айтып кетер элем, мен дагы толук кошулам. Азыркы коомдун кайдыгерлиги эмне
кеңеден келип чыгат. Ар ким өзүн сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Андан кийин балдарга жанакы ата эненин тарбиянын таптакыр жоктугу, мындай айтканда жанакы дуал, ортодо турган дуалды байланыш жок да. Ошол себептен дагы көпчүлүк учурда могу кыздардын өспүрүм кезинде жана жазылып атышпайбы, ошол нерселерди эне менен кыздын ортосунда байланыш жок. Дагы бир нерсе, мына Назира сунуш кылыптыр ошо баракчасында жана сексуалдык сабакты аны да туура эмес кабыл алып атышат да. Сөзсүз түрдө сексуалдык сабак деген эмес. Биз мектепте окуп жүргөндө бизди фельдшерден жанакы врач келип, кыздарды өзүнчө бөлүп алып, кандайдыр бир 12 жаштан өйдө баягы физиологиялык өзгөрүүлөр болот да. Ар кандай мына кыз бала мындай болот, момунтикиле, тигинтикиле деп туруп, ушундай бир медик кызматкерлери сабак өтчү эле, балдарды жана нике кыйып атканда молдо жөн эле келип эле ошол жерде никесин кыйып коюп эле анан ыраазычылыгын алып кетип калбастан, үй бүлө курууда экөөнүн жоопкерчилигин абдан жакшы бир түшүндүрүп, институт семьи деген абдан жакшы иштеп кетиш керек да. Себеби азыркы жаш үй бүлөлөр, мисалы коом жаштардан курулуп атат да бара-бара, биздин ордубузду ошолор басыпчы. Алдыда мамлекетибиз өнүгүп, коомдо бир жакшы көрүнүштөр, көбүрөөк басымдуулук орун алыш үчүн жанакы кайдыгерлик жок. Ар бир мамлекеттик кызматта ошол эле мына милиция деп бардык жерде милиция биринчи көзгө көрүнүп, жаман атты биринчи милиция болуп атпайбы? Ошол биздин тармагыбызда жакшы, мыкты адистер, билим иштеш үчүн сөзсүз түрдө билим деңгээлибизди жогорулатышыбыз керек. Эң туура. Мен азыр баягы программанын алып баруучусу катары эмес, Кыргызстандагы ЮНЕСКОнун ыктыярдуу элчиси катары айткым келет да. Бизде мектеп окуучулардын арасындагы венерический оорулардын көбөйүшүн билсеңер, чачыңар тик турат. Чачыңар тик турат. ВИЧ, СПИДтин тарашы учурда, эгер илгери биринчи орунда баңгизат болсо, учурда жыныстык катташ. Муну дагы моюнга алышыбыз керек. Миңдеп. Мектеп окуучулары боюна күтүп калган учурлардагы арбын. Мунун бардыгы билимсиздиктен да. Бул өзгөчө талкуулай турган маселе. Улам айта турган маселе, себеби ооруну канчалык жашырсак ошончолук өлүм ашкерлейт. Муну жашырбашыбыз керек, айтышыбыз керек. Балким ошондо оңолорбуз. Мен силерге ыраазычылык билдирем. Назира, сизге өзгөчө ыраазычылык, ачык, коркпой айтып атканыңыз үчүн. Назгүл эже, кызыңыздын арты кайырлуу болсун, бирок кызыңыз өңдөнгөн учурлар кайталанбаш үчүн мен уул катары сизге рахматымды айтам. Редактор катары НТС каналы сизге дайыма ачык. Ар бир программабыз Нурбек Токтоканов экөөңүздөр үчүн каалаган күнү болобу, түнү болобу келиңиз. Биз толук маалымат чыгарып берүүгө, ушул иш аягына чейин чыкмайынча биздин канал келип айтып бериңиз. Балким башкалар айтпайттыр. Биз даярбыз. Келип туруңуз. Экинчи мында кайталанбасын. Көрүшкөнчө.